Бишкектин түштүк тарабына курулуш жүргүзүү сейсмологиялык жактан кооптуубу? Ысык ата жаракасына эмне болду? Ипотекалык үйлөрдүн сапаты, реновация процесси, борбордогу шамал режими жана башка маселелер боюнча курулуш министри Нурдан Орунтаев менен маек курдук. Жетекчи ишинен сырткары кызыктуу суроолорго да жооп берди. Кыргыз Республикасынын Курулуш министрлигине коюлган талаптар боюнча жылдын аягына чейин бардыгы биригип 200 социалдык объектини биз бүтүрүп беришибиз керекпиз. Анын ичинен көпчүлүгү бул социалдык объектилердин көпчүлүгү бул мектептер, бала бакчалар, больница, андан тышкары спорт комплекстер жана башка типтеги объектилер болуп саналат. Курулуштун сапат жагын эч кандай күмөн санабасаңыздар болот, себеби бүгүнкү күндө биздин ар бир кызматыбыз, ошол курулуштар менен иштеген кызматыбыз сапатына көңүл буруп, шашпай, бирок ошол эле учурда сапаттуу кылып салууга аракетибизди көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө курулуш материалдары жетиштүү, бирок дагы бир нерсени айтышыбыз керекпиз. Бүгүнкү күндө курулуштун темпи күчөгөн сайын курулуш материалдары дагы мындайча айтканда өзүнүн талаптарындагы, өзүнүн базар баасындагы реалдуу түрдө баягы көтөрүп келатат. Мисал катары айтып кетсек, Кыргыз Республикасынын аймагында жылына 2 миллиондон ашык тонна темир колдонулуп атат. Бул жыл ушул жылдын прогнозу. Эгер мурун көбүнчө ошол темирлерди биз Россия Федерациясынан алып келсек, бүгүнкү күндө Кытай Эл Республикасынан да алып келүүгө да уруксатыбызды бергенбиз. Ошол себептен баягы темирдин баасы кармалууда. Андан тышкары ушу цементтин баасы дагы мындайча айтканда жылдын башында кичине өскөн, бирок ошого карабастан азыркы күндө баягы стабилдештирилип, цемент дагы жетиштүү. Негизинен ушул эки чоң материал, мындайча айтканда көлөмү чоң материалдардан болуп атат. Калган материалдар боюнча мындай талаш тартыш жок. Жумушчулар азыркы учурда былтыркыга салыштырмалуу жетиштүү. Былтыр кичине маселелер болгон, себеби көп жумушчуларды ушул Индия өлкөсүнөн, Пакистан өлкөсүнөн алып келишкен, бирок көбүнчөсү ал өлкөлөрдөн келген жумушчулар баягы мастерлик өзүлөрүн көрсөтө алган эмес. Азыркы учурда Кытай Эл Республикасынан келип атат. Кытай Эл Республикасыныкы эми салыштырмалуу башка өлкөлөргө кичине кымбатыраак, бирок ошол эле учурда сапаты жагынан дагы мындайча айтканда өзүнүн күчүн көрсөтө алышты. Дагы бир нерсени айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө биздин өлкөбүз эгер мурун жумушчуну экспорттоо өлкө болсо, бүгүнкү күндө жумушчуну импорттоо өлкөсүнө айландык десек биз жаңылышпайбыз. Ысык ата жаракасы боюнча кыскача айтып кеткенде, бул ушул Союз учурунда табылган нерсе. Ал учурда мынакей технологиянын өнүгүшү да артта калган болчу, артта болчу. Бүгүнкү күндө ал жаракасы толук изилденип чыккан, эч кандай коркунуч деле жок. Бул эки тектонический плитанын кошулган жери. Ал жерде мындай кандай десем күмөн санап, же ошол жер асты бош деген нерсе эмес. Бул ошол эки чоң жердин кошулган гана жери. Ал жерден эч кандай коркунуч жок. Кыргызча айтканда коргоо зонасы, орусча айтканда охрана зонасы бар. Ошол охрана зонасы бүгүнкү күндө түзүлгөн. Биз ошол охрана зонага, коргоо зонасына карап, анан жана курулуштарга уруксат бере беребиз. Негизинен айтып кеткенде, биздин республика бул сейсмологиялык көп кыймылдуу жерде жайгашкан. Биздин территориябыздын бардыгы ушул 8 балдан 9 балга чейинки, дароо 10 балга чукулдаган жерлерде жайгашкан. Ал эми Бишкек шаары негизинен ушу 8 балдан 9 балга чейин жайгашкан жерде. Тоого жакын жери бул 9 бал, тоодон алысырагы баягы 8 бал болуп эсептелинет. Бул микрозонирование деп коет, сейсмозонирование. Анын картасы бар. Аны жашыруун эмес, аны биз баягы ачыкка чыгарып эле көрсөтүп бергенге дайынбыз. Ал эми Бишкек шаарынын түштүк тарабына, ошол тоо тараптарга курулуп аткан объектилер боюнча айта кетсек, эми ал жерде көбүнчө баягы кичи кабаттуу үйлөр, бул 5 этажга чейинки үйлөр көбүнчө. Мисал катары айтып кетсек эле, ошол мынакей Байтик айылы. Байтик айылы бүгүнкү күндө бул өзүнчө бир мындайча айтканда кичи шаарга айланууда. Андан эч камсанбашыбыз керекпиз. Бул курула турчу жер.
жакшынакай эле жерлер, эч кандай баягы немеси жок. Эми шамал режими боюнча жана Роза Ветров деп атканыңыз, бул Бишкек шаары негизи бул котлованда жайгашкан. Котлован деген бул ошол мындайча айтканда ылдый жакта жайгашкан. Ошол себептен мынакей кышын дагы жана проблемабыз, смог проблемабыз ошондон чыгууда. Дем алуусу боюнча эми айта кетсек, албетте көп кабаттуу үйлөр жерде шамал жок болот. Эми ал ар бир өзүбүздүн жашоочуларыбызга ылайыкташып өзү ошол үйлөрдүн баягы алыш керек. Мен ошентип ойлойм, бирок биз өнүгүүдөн артта калбашыбыз керекпиз. Себеби пока экономикабыз өнүгүп атканда ошончо курулуш болот. Ошончо сурамжылоо болот. Ошончо мынакей үйлөрдү сатып алабыз деген мынакей инвесторлор болот. Бул нерседен эч коркпошубуз керекпиз. Бул өнүгүп турчу өлкөнүн ошондой бир мындайча айтканда өзүнүн бир кичинекей проблемасын көрсөтөт. Эми ал жерди биз ошол Роза Ветровду сактап калабыз деп совсем эле курбай койгонубуз да туура эмес. Реновация программасы боюнча бизде бүгүнкү күндө мыйзам долбоору турат. Биз аны ушул жогорку кеңешке киргизебиз. Биз түрүн киргизип атабыз. Мамлекет тарабынан ошол эле учурда жеке ишкерлер боюнча, ошол эле учурда сырткы инвесторлор боюнча курулуш компаниясы келип бир эски үйдө 10 киши жашаса, ошо 10 кишини главный ыраазы кылса, бул программа ишке ашты деп ойлосок болот. Себеби ошол 10 кишинин үйүн накталай акча менен сатып алабы же башка объектисинен квартира береби, бул ошол эки адамдын ортосундагы болгон мамиле. Биз ошол мамилени туура системасын коюп беришибиз керек. Кандай сүйлөшөт, кантип сүйлөшөт жана ошондой эле кандай кызыктар деген нерсе болуш керек. Мисал катары, жок мен акчасын да албайм, жаңы үйдөн да албайм, мен ушул райондо жашайм десе, анда ошол учурга курулгучакты ошол курулуш компаниясы мындайча айтканда башка батир мындай алып бериш керек же ижарага алып бериш керек болуп калат. Туурабы? Ошондон анан курулуш бүткөндөн кийин анан келип туруп ошол комплекске кирип жашайт. Же кээ бир айтат, мен бул райондо жашабайм, мен тетиги жактан мага үй алып бер десе, ошо менен барып туруп үй алып берсе, значит ошол программа иштеди. Кээ бир айтат, мен башка дагы үйүм бар, бул жөн эле турган үй, мага жөн акчасын берип кой десе, базар баасы менен акчасын берип коет да, бүттү, ошо менен ишке ашат. Курулуш компаниясы бир нерсени кураардын астында генпланды карайт, башкы планды карайт. Ошо башкы план боюнча ошо жерге отургуза аламбы, үй тургуза аламбы деген нерсени биринчи чечиш керек. Анан ошо жерден жерди сатып алат же ижарага алат мамлекетте. Андан кийин барып туруп ошо жердин мындайча айтканда проектисин жасайт. Проектисин жасагандан кийин ошо проектти архитектура органдарынан согласованиядан өтөт. Согласование өткөндөн кийин ал проект экспертизага келет, экспертизадан өтөт. Экспертизадан өткөндөн кийин анан реестрге барып турат. Реестрге тураардын астында ар бир компания ошол курулуп аткан объектинин чарчы метрине жараша уставдык капиталды коет. Бул уставдык капитал 100 миллион сомго чейин акча түрүндө же башка имущество түрүндө, мүлк түрүндө ошол жерге өзүнүн балансына коет. Ошону койгондон кийин анан биз тийиштүү QR коддорду беребиз. Реестрге турдуң деп туруп. QR код кандай иштейт? Мен сиздерге мисал катары көрсөтүп берейин. Ар бир имараттын курулуп аткан объектинин сыртында мындай паспорт болот. Ошол паспортто мындай QR код болот. Ошол камера менен иштесеңиз, бул сиз автоматически курулуш министрлигинин сайтына кирип кетесиз. Бул жерде мынакей 7 этаждык офистик имарат. Кайсы компания куруп атат, кандай куруп атат, канча этаж, астында канча этажы бар. Жана ошондой эле мынакей канча чарчы метр, уставдык капиталы барбы, бардык нерсеси ушул жерден чыгат. Кайсы заказчик, ким куруп атат, ушунун бардыгын ушул жерден көрө алсаңыздар болот. Бул мыйзамдуу объект. Мыйзамдуу объекттик ушинтип QR коду болот. Ушу акыркы жылы эле биз ушу 100гө жакын объектини легалдаштырып бердик. Бул убагында курулуп, биздин жарандар ичине кирип, жашап, бирок техникалык паспорттарын ала албай калган, курулуштар аягына чыкпай өздөрү бүтүргөн учурлар болгон. Эми ал шартына жараша биз ошол курулуш объектилеринин изилдөө иштерин жүргүзүп, документтерин толуктап берип, анан бүгүнкү күндө азыр чечимдерин чыгарып берип атабыз. Көп курулуштардын биз чечимдерин чыгарып, ошо документтештирүү маселесин чечтик десек жалгашпайбыз.
кара тизмеге кирип калган эми компанияларды эми чынын айтканда алар өзүнүн мындайча айтканда ошо кара тизмеден чыгам деген ниетин көрсөтүш керек. Бул биринчиден эмне? Бул биринчиден акча каражат. Ошо акча каражатын таап алып келип ошо курулушту аягына чейин бүтүрүп, анан бизге келип көрсөтсө биз кара тизмеден чыгарабыз. Кара тизме деген бүгүнкү күндө бул лицензиясын биз токтотуп койгон компаниялар. Сапаты боюнча көзөмөлдүү орган бизде болгондон кийин биз ушул ар бир объектине баягы курулуп аткан учурунда көзөмөлдөп турабыз. Эми алар боюнча айта кетсек, миктен үйлөр боюнча ачыгын эле айтыш керек, бул туннелдик система менен курулуп аткан объекттер бул эң жакшы системалардын бири. Бул толугу менен бетондон курулуп, эң мындайча айтканда жер тирөөгө туруштук бере алчу объектилердин бири. Жакшы нерсе. Ипотеканын үйлөрүнө мыкты деген бааңызды бересизби? Мыкты деген конструкция жагынан мыкты деген бааны берем. Ал эми отделка жагынан бул эконом класстагы үйлөр болуп аткандан кийин эми ал жагын туура түшүнүшүбүз керекпиз. Отделка ички жасалгасы боюнча эми айта кетишибиз керекпиз. Бул бүгүнкү күндө ипотекага берилип аткан үйлөрдүн баасы $800-850. Азыркы учурда $850-900 башка частный компаниядан, жеке компаниядан сен сатып алганга таппайсың. Анда туура кабыл алышыбыз керек. Эки миң 14-жылы Сокулук районунда тергөөчү болуп иштеп жүргөндө бир окуя болду. Супервайзер деп коет, билесиздер, жанагы товар ташыгандар, акчасын чогултуп магазиндерге таштагандар. Ошолор боюнча каракчылык болду деген маалымат келип түшкөн. Анан биз ордуна чыгып, ошол жерде баягы кароо иштерин жүргүзүп атканда бир нерсени байкап калгам. Ошол бала кылмыш жасалды деген бала бул жеринде ок атылган. Бирок күйүк болгон. Ок атылган жериндечи күйүк болгон да. Анан биз тергөө иштерин жүргүзүп атып, мен суроо койгом, канча метрден атты депчи. Анан тиги бала ушу 5 метрден атты деген да. 5 метрден атты дегенде мен 2 жолу ошону баягы выяснять эттим. Анан бул көбүнчө ошол мен Россия Федерациясынын Волгоград шаарындагы эксперт криминалистик баягы билим алганыма байланыштуу мага дароо шек келгенде. Атайын следственный эксперимент жүргүзүп, экспертиза кылдыртып, 50 сантиметрден өзүн аткан деген таянакка чыгарганбыз. Таянак чыгарганбыз. Ошол таянакты чыгарып, анан ошонун аркасынан бул симуляция болуп чыккан. Симуляция болуп, кылмыш болгон эмес, болгону өзүнүн баягы жумушундагы акчанын баарын коротуп койгондугун жаап жашырам деп туруп, анан өзүн атып, ошол экспертизаны өткөргөндө бизде экспертизаны эч ким өткөрө албай койгон. Анан мен өзүмдүн билимиме жараша ошо экспертизаны коргоп туруп, мен чогуу ошо эксперттерге үйрөтүп өткөргөм. Анан ошо экспертизанын негизинде анан жана 50 сантиметрден атылган деп туруп, биз таянак чыгарып, анан тиги балада кылмыш жоопкерчилигине тартып. Ал учур жазгы мезгилинде болгон, действительно. Кара Суу районунда, Кара Суу шаарында болчубуз. Ошол жерден мен бир бизде иштеген департаменттин начальнигинин орун басарын сурап аткан жерим болчу. Себеби ошол учурда биз архитектура органдарына тийиштүү имараттарды салуу боюнча маселени карап, кыдырып жүргөм. Анан ошол жерден баягы акча каражатынын эсеби чыкпай калган. Анан эми учурдан пайдаланып дагы бир жолу кечирим сурайм. Бул ооздон чыгып кеткен нерсе. Бирок ошол күнү кечинде жанагы акча каражаттын дайыны чыккан, каякта экени билинген, ал счётто эле жаткан акча болуп чыккан. Мен негизи өзүмдүн да кичине кырсыраак мүнөз. Аны мен мойнума алам. Жаштык кылып коемби же өзүмдү жоготуп ийемби? Эми бул адам баласында болгон нерсе экен. Ар бирибиздин өзүбүздүн кемчилигибиз бар. Муну кемчилик катары мен эсептеп мойнума алам. Бирок мен мунун үстүндө бүгүнкү күндө өзүмдү өзүм оңдоо боюнча ошол нерсе мага аябай түрткү болду. Оңдоо боюнча да өзүмдү үйрөтүп, андай нерсени барбаганга аракетимди кылам. Эс алганым күз мезгилиндерде охотага
1-2 жолу чыгып келем. Себеби бул өзүнчө бир хобби. Андан тышкары кыш мезгилинде ушул лыжа тепкенди үйрөнгөм. Ушул лыжага барам. Баягы убакытка жараша. Ал эми жай мезгилинде мен азыр быйыл баягы эс алган деле болгон жокпун, себеби курулуш көп. Курулуш жай мезгилинде болгондон кийин көп көңүлүбүздү ушул курулушка бурганга аракет кылдык. Эми дем алыш күндөрү чынын айтканда мен ушул суббота воскресенье өзүмдүн машинамды айдап алып эле ошо объектилер кыдырганды жакшы көрөм. Стройкаларга кирип кетем, жеке стройкаларга кирип кетем. Көбүнчө ошондой болом. Себеби баягы жумуш жүрүп аткан жерде баягы внезапно барып, ошол жерге кирип, карап, бир сыйра туурабы, туура эмеспи деп өзүмдүн нерсемди айтып, жана кызматкерлерге дайындап коюп, анан дальше башка стройкаларга деле өтүп кетем. Эң негизгиси ниетти түз коюп, мамлекет үчүн, биринчиден ушу жараткандын, Кудайыбыздын ыраазычылыгы үчүн, экинчиден ушу мамлекетибиздин өнүгүшүбүз үчүн, элибиздин ыраазычылыгы үчүн эмгек кылсаң, Кудай баардык жерден өзү бере берет. Ар бир адамдын өзүнүн рызкысы бар, ага жулунуп изденген туура эмес. Болгону ошол рызкыңа жараша акырын жумушуңду кыла берсең, бүт нерсе болот. Адам баласына көп нерсенин кереги жок. Жашай турган үйүң болсо, азыркы тапта, азыркы заманда жашай турган үйүң болсо, айдаган машинаң болсо, ичкен сууң болсо, жей турган наның болсо, жана балдарыңдын, үй бүлөңдүн аманчылыгы болсо, андан өтө бакыт жок деп мен ойлойм. Бул эң негизги нерсе.